Ар бир жан эси өлүм дамытат. Аллах субханаху ва тааля бир күнү Азраил деген периштеге, жан алган периштеден сурайт: "Эй Азраил, сен бирөөнүн жанын алып атканда бирөө жарымга райым кылдыңбы?" Өзүнүн биринчиден негизинен Азраил периште бирөөнүн жанын өзүнүн калоосу менен албайт, Аллахтын буйругу менен алат. Бирок ошондой болсо да Аллах сурап жатат: "Азраил, бирөөнүн жанын алып атканда бирөө жарымга райым кылдыңбы? Бооруң атышып кеттиби?" деди. Десе айтат: "Шунча жандарды алдым, эч кимге райым кылган эмесмин. Бирок бир гана, эки гана адамга мен райым кылдым" деген. Биринчиси айтат: "Шунчалык океан, деңизге чоң кеме чыккан экен да. Чоң кеме чыгып, кетип баратып түн болуп калат. Капкараңгы түн, шамал башталат, жамгыр жайт, борон болот. Шунчалык толкун эки жака кемени алып, ушул кеме сынып, талкаланып, майдаланып кетет. Чөккөндөр чөгүп кетишет. Ошонун арасынан бир аял, боюнда бар аял, эптеп бир жыгачты карманып калат. Эшик акыбал ушундай. Борон, шамал, жамгыр, түн деңиздин ортосунда турат. Ушул учурда ушул аялдын толгоосу келип калат. Ошондо Аллах субханаху ва тааля айтат: "Ошонун жанын алгын" дейт. Ошондо мен жанын аларда ичим атышкан дейт. Экинчи мен боорум атышканы дейт. Шаддат деген падыша өткөн эле. Шаддат деген падыша өткөн. Өтө бай падыша. Шунчалык байлыкты чогуткан: "Мен дүйнөдө бейишти курам" деген. Ал уккан бейиште үйлөр, касырлар алтындан болот. Бирөө кирпичтер күмүштөн болот. Ушундай кымбат баалуу таштардан жасалат деп угуп, мен дүйнөдө бейиш сыяктуу үй салам, үй курамын деген. Анан бардык байлыктарын канча жыл чогутуп, ушундай үй салат. Чоң касыр салат, алтындан, күмүштөн кылып жасайт. Анан ушунчалык дастаркондорду салат, бүткүл дүйнө жүзүнө жарыя кылат: "Мен бейиштегидей касырды салдым, каалагандар келип конок болуп көрүп кеткиле менин касырымды" дейт. Дүйнө жүзүнө жарыя болот. Дүйнө жүзүнө адамдар келе тургандар, келе алаткандар келишет. Келе дастаркондорду, турсактарын тойгузуп, баардыгы тең чогулушуп, эми баары чогулуп, эшиктер ачылып, эми кирейин деп аткан кезде, оң кадамын аттап, сол кадамын эми аттайын деп атканда, Аллах Раббул Иззат Азраил периште өкүм берет: "Ошонун жанын алгын" дейт. Ошондо мен боорум ачышты: "Ай бечара, шонча жыл мен бейиштей сыяктуу үй салам деп аракет кылган, дүйнө жүзүнө адамдар чакырган, бирок өзүнүн үйүнө кирбей туруп өтүп кетип атканына" дейт. Ошондо Аллах субханаху ва тааля айтты: "Эй Азраил, сен эки адамга эмес, балким бир эле адамга бооруң уруптур. Анткени ушул Шаддат деген падыша баякы аялдын баласы" дейт экен. Аллах субханаху ва тааля ушундай акыбалдан сактайын десе, сактап кое берет. Алла байлыкты берем десе, берип кое берет. Алла чоңойтом десе, чоңойтуп кое берет. Аллахтын иши, Алланын калоосу. Фир'аун алейхиссаламдын зулумдугунан Муса алейхиссаламды кандай сактаган эле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды кандай сактаган эле? Нух пайгамбардын доорунда Нух пайгамбар даават кылды. Адамдарга айтты: "Эй, сен иманга келгиле. Иманга келгиле. Болбосо 40 күн жамгыр жайт. Дүйнө жүзүндө суу каптайт" деди. "Сууга чөмүлүп өлүп каласыңар" деди. Адамдар шыныңдашты, ар кандай кылышты. Арасынан 16 адам 40 күн жамгыр жааса, дүйнө жүзүн суу каптаса, анда биз өзүнчө жер касып алабыз. Ошол жерге 40 күндүк продукталарды киргизип алабыз. Биз эшикти жаап коебуз. 40 күндөн кийин жамгыр бүткөндөн кийин кайра чыгып алабыз деди. Алланы алдайбыз дешти. Жамгыр башталганда кирип кетишти. Ичте жүрүп, арасынан бирөөсүнүн ичи ооруп, зара кылам деп зара кылып, зарасы токтобой коет. Зарасы чыга берип, 40 күндүк тешиги толуп, өздөрү ушул нажасаттын заранын ичинде өлүшөт экен. Сууда өлбөйбүз деген Аллах Таала судан дагы өздөрүнүн зарасынан алып өлтүрүп койгон. Алланы эч ким алдай албайт. Аллах субханаху ва тааля сактайын десе сактап кое берет. Алла чоңойтом десе чоңойтуп кое берет. Байлыкты берем десе Аллах Таала берип кое берет.